Сооротуучу Кудай. 30-сентябрь. Мындай айтылган сөз угуп калдым. Сен эмне жесең, ошосуң. Ыйык китеп болсо, силер кандай ойлосоңор, ошосуңар дейт. Муну биз Накыл сөздөр китебинен табабыз. Анын жүрөгүндөгү ойлору кандай болсо, өзү да ошондой. Сырттан караганда адам ушунчалык руханий, сулуу, боорукер көрүнүшү мүмкүн. Бирок бул адамдын ойлору да ушундай дегенди билдирбейт. Кудай адамды анын ой жүгүртүүсүнөн аныктайт. Адам туура сөздөрдү сүйлөп, бирок анын ойлору такыр башка болушу мүмкүн. Кудай терең жака, адамдар көрө албаган жака кире алат. Аларды салмактай алат. Ошого жараша тиешесин берет. Сиздин ой жүгүртүүңүз баалуулуктарыңызды аныктайт. Сиздин ой жүгүртүүңүз артыкчылыктарыңызды аныктайт. Ойлор эбегейсиз зор күчкө ээ. Алар биздин маанайыбызга, жүрүм турумубузга жана абалыбызга таасир этет. Ошондуктан Кудай биздин тереңдиктерибизге баш бакканда таза ойлорду, туура ойлорду таба алса экен.